Саламатсыздарбы, бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу медицина илимдеринин доктору, профессор, кардиохирург Калдарбек Абдыраманов. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Калдарбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Саламатсызбы. Мына биздин өлкөдө сиздин кесибиңизге тиешелүү нерсе менен алып караганыбызда, биздин Кыргызстанда жүрөк оорулар көп. Бизде Кыргызстанда аба таза, суубуз таза, жеген тамактарыбыз дагы экологиялык жактан таза десек жаңылышпайбыз. Ага карабастан эмнегедир ошо жүрөк оорусу менен жабыркагандар көп. Мунун себеби эмнеден жана кайсы курактагы биздин жарандар көбүнчө жүрөк оорусуна чалдыгышат. Ошол боюнча коомчулукка азын-улак сөз кылып берсеңиз. Тилекке каршы сиз айткан нерселердин баардыгы чындык. Эми Кыргызстан тоолуу өлкө, жаратылыш шарты жакшы деп айтабыз, чындыгында эле ошондой, бирок ошол эле учурда бизде чоң шаарлар өнүгүп атат. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, дагы ошонго окшогон шаарлар азыр шаардык жашоо образын өтүп атат элдин көпчүлүгү. Жарым эл ошол шаарларда жашайт. Ошондуктан көбүнчө жүрөк ооруларынын көбөйүшүнө ошол шаардык жашоо образы эле таасирин тийгизип атат. Ошо чет мамлекеттерде эле ошондой тенденция бар. Буларды эмне санап айтканда, мисалы үчүн адамдардын жашоо образы, отуруп алып иштешет, кыймыл аракети аз. Дагы бир жагын айтсак, кечиндеги деме ушу Жалал-Абадтан келатканда суу самырдан түшкөндө көрүнөт да, туман каптап турат шаардын ичи. Коркуп кетесиң ушул шаарга кантип кирем деп. Абанын бузулушу. Анан ошонго окшогон физикалык шарттар көп. Бизге тескери таасирин тийгизген, ысык сууктан баштап. Бирок дагы бир мен дайыма айтып жүрөм журналисттерге, ушул бул биздин Кыргызстанда өтө маанилүү нерсе, адамдардын бири-бирине болгон мамилеси. Саясатташып атат, экономикалык акыбал, ушунун баардыгы, негативтердин баардыгы адамдын кулк мүнөзүнө, жүрүм турумуна таасир тиет да. Ал эми ошол кулк мүнөз, жүрүм турум, бири-бирине болгон мамиленин баардыгы жүрөк аркылуу өтөт. Эми жөнөкөйлөтүп айтканда, илимий тил эмес, жөнөкөй тил менен айтканда жүрөк аркылуу өтөт. Албетте ошонун баары келип анын жүрөктүн ооруларына алып келет. Андан башка жанагы жаратылышыбыз жакшы деп айтып атабыз. Бирок ошо жакшы жаратылышыбыз тоолуу өлкө болгондуктан бийиктикте жайланышып калып атабыз да, биз көпчүлүк, элдин көпчүлүгү көп эле эл ошол тоолуу, орто бийиктиктеги, жогорку бийиктиктеги тоолордо жашайт. Ал шартта бардык эле жерде, дүйнөдө бардык жерде жүрөктүн кемтиги оорулары өзгөчө жана жаш балдарда көбүрөөк кездешет да. Мына ушул негизги себептер. Анан эми башка дагы маанилүү эмес себептер көп. Бирок алар көп роль ойнобойт. Негизгилери ошол жана мен айтып аткан социалдык, экономикалык, географиялык керек болсо акыбалыбыз да, ошол жүрөк ооруларынын көбөйгөнүнө таасир берет. Албетте жана суук тийген, инфекциялык оорулар дагы бул жерде өзүнүн орду бар. Алар дагы ошол оорулардын, жүрөк ооруларынын көбөйгөнүнө таасир берип атат. Мына бизде кечээ жакында илимий кеңеште ошол Жалал-Абад жүрөк хирургия борборунда жаңы темаларды кабыл алганда биз ушунча бир тема, илимий эмгекти кабыл алдык, теманы бекиттик. Кыргызстандагы жүрөк ооруларынын жашары тырмакчанын ичинде жашарып аткан себеби изилдөө боюнча. Бул өтө маанилүү нерсе. Дүйнөдө бул темада көп эле эмгектер жаралган. Бирок Кыргызстанда сиз берген суроо ушул токотер жери да, ошо сиз берген суроого илимий тил менен, илимий жактан жооп бере турган ошол тема болуп иштеп атат. Тоолуу өлкөдө ошо жаштарда жүрөк ооруларынын көбөйүп атканына эмне себеп болуп атат? Ошону изилдеп чыгышат. Ошол илимий эмгек бүткөндө биз тагыраак ушу сиздин сурооңузга тагыраак жооп берген мүмкүнчүлүк болот да. Мындан келди адамдардын социалдык жашоо шарттары дагы, ошол жетишпеген жашоо, муктаждык жана ошол жетишпеген жашоо менен бири-бирине жасаган орой мамилелери дагы ошол жүрөк ооруга алып келет. Эми ушул жүрөк ооруларынын алдын ала эмне кылыш керек болтурбоо үчүн? Бир эле ошол социалдык жактан эмес, негизи эле жашоодо. Анткени бизде кээ бир балдар ошол төрөлгөндө эле жүрөк дарты менен төрөлүп жатышпайбы? Ошолорду мүмкүн ошол эненин ичинде жатканда эле ошол келечектеги төрөлө турган наристенин жүрөгүнө бир аяр мамиле жасоо, же болбосо ошол эненин тынч жашоосуна
бир шарт түзүү деген сыяктуу нерселер болобу? Ушул жөнүндө да айтып кетсеңиз. Туура сиз звондадыңыз. Бул мен ушу 3 мындай топко бөлөт элем да. Ошол жүрөк ооруларын азайтып, же болбосо ошонго каршы болтурбой коюунун кандай жолдору бар, кандай аракеттер жасаса болот. Биринчиден, бул жана биз айтып аткан социалдык экономикалык акыбалды оңдош бул мамлекеттин милдети. Мамлекет ушул жаатта иш алып барыш керек. Бул мындай караганда медицинага такыр эле тиешеси жок нерсе да. Бирок түздөн-түз ден соолукка ушулар таасир этет. Жана биз айткан мамиле, экономикалык акыбал, жашоо шарт, иш ушунун баардыгы. Бул өкмөт ушунга көңүл буруп, элдин жашоо шартын оңдогондо бул түздөн-түз ушу жүрөк ооруларынын азайышына да алып келет. Бул бир. Экинчиден, медиктердин, врачтардын азыр эми айтып атат го эми кемчилдиктер көп да. Биз эми врачтарда мойнубуз калышыбыз керек. Аны себептери да көп, айтып отурсак убакыт жетпейт. Ушул биз өзүбүз врачтар биздин кийип жүргөн халатыбызга татыктуу бир иш алып барышыбыз керек да. Өзүбүз да биз врачпыз го деп унутпашыбыз керек. Буну айтып аткан себеби жанагы бул ушул топко жанагы сиз айткан алдын ала диагностикалоо, убагында дарыласа, диагностика кылса, мисалы үчүн келиңдерибиз жаңы боюнда болгондо УЗИден өтсө, баласынын жүрөгүндө оору барбы жокпу ушуну аныктаса болот да. Болот 4 айлыгында аныктаса болот. Жана баланын жынысын тактап атпайбы 4 айда. Ошол эле учурда жүрөктү кичинекей жүрөгүндө порок барбы жокпу ошону билсе болот да. Бул бир эпизодун айтып атам да. Ушул медицинадан көп нерсе, медиктерден көп нерсе көз каранды болуп атат да. Анан биз ошол кардиология тармагын мындайча айтканда көз жазымда калтырып койдук. Биздин улуу агайыбыз академик Мирахимов барында мүмкүн ал кишинин авторитети таасир берип аттуу жетекчилерге. Ошол кишинин көзү өткөндөн кийин кандайдыр бир деңгээлде ушу жүрөк кардиология тармагы мындай менин баамымда, мен өзүм кардиолог, кардиохирургмун, мен өзүм ичим чыкпай атат да. Биз ошону жетишерлик деңгээлде мамлекетке көтөрүп бере албай атабыз. Мен ушул боюнча ушул өкмөт жетекчилерине ушул кайрылсам деген бир оюм бар. Министрликтен азыр мына министр өз менен акылдашып, кеңешип, макул кайрылсаңыз болот эми, бирок чогуу аракет кылайлы деп. Бирок мен өзүм жеке врач катары, илимпоз катары ушу кайрылгым келет да, ушул жаатта бизге жардам берсе деп. Бул экинчи топ. Бул врачтардын өзүнө тиешелүү нерсе. Ар бир врач өзүнүн милдетин жакшы аткарыш керек. Анан үчүнчү нерсе бул алдын алуунун, жүрөк ооруларын болтурбай коюштун эң негизгиси адамдардын өзүндө болот да. Өзүнүн ден соолугуна болгон мамилеси. Азыр мындай карасам, мана мен күндө эле көрүүгө жолугамда. Жүрөккө операция жасаш керек болуп калат. Эми башкасын айтпай эле коеюн. Анан келет, бул канча сом болот дейт. Сразу эле ошону сурайт. Эми туура, бул албетте акча маселе. Анан бизде мамлекеттик мекемеде прейскурант деп турат. Анан прейскурант боюнча мынча болот дегенде чалкасына кетет. Эми бардыгы эмес. Жарымынан көбү ошондой да. Реакция мындай негатив реакция да, бул акчаны кайдан табам. Бирок акчасы дээрлик эле көпчүлүгүндө жок болот. Бирок бир жагынан карасаң, ошол кээ бир учурлар, көп эле учурлар болот, каза болуп калганда, анан жанагы 100 миң, 150 миңге жылкы союп, уй союп, кой союп, анан тууган урук менен 10 миң деп сатып коюшат. Ошонго акча табылат. Жүрөгүнө 20-30 миң, 40 миң, 50 миң, 60, 100 миңге чейин бир операция жасата турган болсам да акча табылбайт да. Ушундай бир парадокстор бар да. Негизги кыргыз той берсе акча табат, эми ден соолугуна акча таппаган учурлар көп кездешет. Той бергенде акча табылат. Анан бирок адамдар, буну мен айтайын дегеним, албетте элде күнөө жок. Элде аны биз врачтар, ушул өкмөттө иштеген атайын программалар аркылуу элдин моюн бурушубуз керек. Адамдар өзлөрүнүн ден соолугу үчүн өзлөрү күйүш керек. Мурдагыдай психология, мурдагыдай ой, мамлекет бесплатно акысыз дарылайт деген ойдон арылышыбыз керек. Албетте мамлекет жардам берип атат. Мамлекет льготный категорияларга, балдарга, чалдарга, карыган кишилерге, 70-тен ашкандарга акысыз операция жасайбыз, мисалы үчүн. Бирок бардыгына мамлекеттин акчасы да жетпейт. Ошондуктан эң жакшы нерсе ооруну болтурбоо. Ал ооруну болтурбоо адамдын ар биринин өзүнүн жүрүм турумуна, акыл эсине, аракетине жараша болот да. Мени да таң калтырган нерсе, биз өзүбүздүн Кыргызстанда эле ошол операцияны арзаныраак жасап дарылоого мүмкүн болгон нерсени биздин көпчүлүк жарандарыбыз чет мамлекетке 10 эсе кымбат төлөп барып дагы жасатып келген учурлар болот. Эмнегедир биздин врачтарга ишенбей. Ушул жери дагы мени таң калтырат. Андан кийин ошол айтайын деген менин кийинки суроом,
Эмне үчүн биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги жарандарыбыз ушу көбүнчө биздин өзүбүздүн дарыгерлерге ишенбей чет мамлекетке чыгышат? Мунун себеби эмнеден деп ойлойсуз? Биринчиден, чындап эле ишенбейт. Чындап эле көп тармактарда бизде начарыраак өнүгүп атабыз. Медицина начар эле. Аны моюнга алыш керек. Андан биз жаман болуп кетпейбиз. Чындап эле көп тармактарда медицинанын акыбалы начар. Жалпы медицинанын материалдык техникалык базасы, кадр базасы начар. Эми жок болуп кеткен жок, бирок начар. Ошондуктан элибиз ишенбейт. Акыл эси бар жаран салыштырып көрөт да, интернетке кирип эле кайсыл жерде кайсыл операцияны жакшы жасайт, бааларын билип эме алат. Бул бир. Экинчиден, врачтарыбыздын шарты, иштөө шарты. Ошол жана начар деген сөзгө туура келет да бул жерде. Мисалы үчүн биздин эле жүрөк хирургиясын айтайын. Мамлекет берген бизде фонд, мамлекеттик камсыздандыруу фонду бар да, ошол аркылуу акча бөлүнөт да, мисалы үчүн больницаларга бардыгына эле. Бирок ал акча ар бир мекемеде, бизде 2 чоң мекеме бар да мамлекеттик. 100 ооруга жетет да. Жылына биз 6 миллион калкка 6000 операция жасашыбыз керек. Мына 100 ашып барса 2 мекемеде 200 ооруга жетет. Ал акча түгөнөт. Түгөнгөндөн кийин мына март, январь, февраль, мартта операциялар түгөнөт, анан жана жардам берүүчү операциялар түгөнөт. Анан калган баардык эле оорулар өздөрү каржылап калып атат да. Анан өздөрү жана жетпей калган шаймандарды сатып алганга туура келет. Аны моюнга алыш керек. Андан эч жака качып кутула албайсыз. Анан операциялар токтотуп калбайсың да. Токтотуп койбош үчүн анан операциялар жасаш керек. Ооруларды дарылаш керек. Ошол жана аппараттарды жана бутуна коюп атпайбыз. Академик Сабырбек Жумабеков. Же болбосо нейрохирургдар, клипсование деп коет. Ошолорду коюп атат. Биз мына жүрөктөргө жана стенттерди коюп атабыз. Же болбосо стимуляторлорду коет. Эгер мамлекеттин берген акчасы түгөнсө, анан эмне болот? Алар сатып алат. Ошондой бир ооруларга ыңгайсыз жагдайлар түзүлүп калып атат да, бул айла жоктон болгон нерсе. Анан ойлойт да, андан көрө мен барып эле ошол чет мамлекетке барып, акчасы болсо, өзүнүн чөнтөгүндө акчасы болсо, алар барат да анан чет мамлекеттен операция жасаганга кетип калышат. Муктаж болот, аргасыз болот. Анан эми акыркы дагы бир топ, эми кээ бир адамдар ушул кандайдыр бир скептикалык көз караштар, биздин Кыргызстандын медицинасы начар деп такыр эле, бирок көп тармактарда жакшы да, кээ бир тармактарда жакшы болуп атат. Бизде жүрөк хирургиясында дүйнөдө болуп аткан бардык операцияларды жасап атат. Ошондой эле темпте, ошондой эле түрлөрүн жасайбыз. Бирок жанагы расходдук материалдар, ошол жанагы клапандары жетпей калат, анан тиги жылдын аягына барганда такыр эле түгөнүп калат. Мисалы үчүн азыр биздин мекемеде, азыр мамлекет алып берген ошол шаймандардын баары түгөндү, больнойлор өздөрү аптекадан сатып алып келишет. Буну эми биздин милдет эмес, бул өкмөттүн, министерствонун милдети. Ошол фонд высоких технологий деген бар, ошондон убагында акчаны бөлүп берсе, мына азыр иштеп тендер өткөзүп шаймандарды сатып алат элек. Жок, бул жакшы эле болгондо күзүндө болот ал. Күзгө чейин канча адам дарыланыш керек. Ушундай жаман акыбалдар ошол ооруларды бизден андай орусча айтканда атталып кетет, алар күтүп турбайт да. Алар бир жака кетип калат. Эгерде болсо биз жасап беребиз, болбосо алар кетип калат. Анан ошондой бир ишенбейчүлүк сезимдер элде ошол уялап алганда көңүлүндө, анан кетип калат. Бирок кээ бирлери чындап эле карайт, анан колунда акчасы болсо, анан эмнеге мен жерди барып көрүп келейин, ошол жака эле барып жасатып келейин дегендер да бар. Алар деле ар ким өзүнүн ою каяка барып жасатат. Негизинен эле ошол сыртка кетип аткандар барып келип атат, булар көп да. Жана кээ бир фирмалар бар, азыр илинип турбайбы объявлениялер. Турциядан операция кылдырабыз, дарылайбыз, Израилден, Германиядан деп жанагы ортомчу фирмалар көп. Алар көбүн жанагындай имерип кетет. Ар кандай рекламалык эмелер менен, эмелер менен мындай жанагындай оюн деп койсок, бул алдоо деп айта албайбыз, эми мындай көңүлүн буруу менен ушинтип илип кетет да. Анан ошо акчасы барлар ошонго илинип кетип калган учурлар болот. Эң эле жаман нерсе ошо сиздин сурооңуздун артында бир биздин мамлекетке, элибизге жаман негативдүү нерсеси ошол миңдеген адамдар чет мамлекетке барып ошол акчасын ошол жака таштап келип атат.
Сөзүңүзгө аралжы, биз деген медиктер менен көбүнчө ушундай маекти түзүп жатабыз. Мен медиктер жөнүндө биздин социалдык тармактан же болбосо интернеттен ачып караганда, биздин кошуна өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары Кыргызстандын врачтары күчтүү деген өз пикирлерин калтырышкан учурларга көп кезигем. Мындан келди бул баягы өзүбүзгө кыргызчылык кылып ишенбей жатканыбыз болбосо, биздин дарыгерлерди сырттан келген биздин деле кошуна өлкөлөр баалашат. Ошо сиздин иш тажрыйбаңызда жүрөккө операция жасап жатып, жүрөк токтоп калган учуру болду беле? Сизди ушундай бир кечээ ошо Сабырбек Жумабеков дагы айтып берген экен, кээде кабинетимди жаап алып ыйлайм, ушу бир жаш балдар өтүп кеткен учурда деп. Сиздин практикаңызда, иш тажрыйбаңызда ушундай учурлар болду беле? Мына кечээ жакында эле эми мындай нерселер көп болот. Албетте, кээ бир адамдар айтат, адамдын өлүмүнө мындай көнөсүңөрбү деп. Эми жүрөк хирургиясында да өлүм көп болот да. Жалпысынан эми мындай салыштырмалуу көп болот да. Бизде ошол быйыл жылдын эсебинен 100гө жакын операция болду. Бир ошондой өлүм болду. 1% бул өтө жакшы көрсөткүч, дүйнөлүк деңгээлде десек болот. Бирок акыркы бир мени ушул кейитип, аябай кейиткен бир учур болду. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала, абдан жакшы төрөлгөн, 4 килограммдан ашыгыраак төрөлгөн экен. Жүрөгүндө тубаса кемтик менен төрөлүп, ошол төрөлгөндө эле биз диагностика алдык Жалал шаарында. Ошол баланы мен көзүм жетип турат да, операция жасап айыктырып жибере алам. Бирок кашайып ошол жана бир растворубуз жок да. Ошо жүрөктү жана алып 1 саат токтото турган пропофол деген, то есть ушул жүрөк кардиоплегия жасаган раствор жок да. Жана батыраак наркоздон чыгарып ошо жана пофол, пропофол дегендер бар. Анан ошол жанагы кардиоплегия алган растворлор болот. Эми ошолордун жоктугунан ошону Москвадан алдырышка туура келди да. Бирок заказ берип алдыргыч акты ошол жакшынакай баланы жоготуп алдым да. Мен ушундай өкүндүм, ушу мен колуман келип турган нерсени жасап койдум да. Эми аны ошол растворду бирөө атасы айтып атат, сиз алып койбойсузбу ушул жерде дейт. Сиз эми алып ушу халалинке салып койсоңуз, биз ушунун акчасын төлөп да жасайт элек. Бирок аны мен алып туруп ошол жерден эми бул официально алдырыш кыйын да. Тендер менен канча бир 10-15 килограмм алыш үчүн канча көп акча кетет. 8000 рубль экен ал 1 литри. Анан эми буну мен эмнени айткым келет? Ушул мисалы үчүн клапан жок болуп калат да, жакшы клапан. Же болбосо бир стимулятор керек болуп калат. Жүрөк согуусу түшүп атат төмөндөп. Бирок мамлекет алып берген эч нерсе жок, түгөндү. Ал больнойду кантип сактап калыш керек? Эми ошондо врачтарыбыз жанталашып, чуркашып, жардам беришип, анан кийин аптекаларга звонить этип, Москва, Алматыларга звонить этип, алып беришип, жардам берип, анан өздөрү. Анан бизди жанагы текшерип көргөндөр айтат, силер үчүн буну алып сатып атат окшойсуңар дейт да. Бул экинчи бир жагын ойлонушпайт да. Ал ошонун бир тууганы болуп калышы мүмкүн. Баласы, небереси болуп калышы мүмкүн. Анан ыйлап өздөрү ошо адамдар келишет, алып койбойсуңарбы? Бизде эч кандай муну сатып алат элек деп. Бул эмнени көрсөтөт? Ушул мамлекет жана мен айткан мамлекеттен биз ушундай жетишилик деңгээлде ушундай хотя бы экстренный случайларга ала албайбыз да. Анан ушул бала өтүп кеткени мен аябай, мен ыйлаган деген сөздү мен ыйлаган бул жакта эле калат. Ыйлаганда сен адам көзүнөн жаш агып, кейип, кебете сөз көрөт да. А ичиңден ыйлаган жаман да. Мен ошол нерсени ошол баланы алып калсам болот. Бул бир эле акыркы жолу болгон эме да. Өкүнүп ушул бир жуманын ичинде анан ушул өзүмө келе албай жүрүм. Ушул операцияны жасасам, мына дүйнөдө болуп аткандай эң чоң күчтүү операциялар болчу да. Андай чанда кездешүү пароктун түрү болчу да. Буну алып чыгып кетсе болот эле ошол баланы. Ушу Жалал Абад шаарында ушундай дүйнөгө белгилүү чоң операцияны жасап койсок болмок да. Дүйнөдө жасалып аткан. Чанда болчу нерсе. Уникалдуу десек да болот, операция болмок да. Ошол бир эле раствордун жоктугунан мына ошондой шартта азыр иштеп атабыз. Анын кээде бизде өзүбүздүн министрликтен деле ошол жетекчилер жана текшерүүчүлөр келип эмне дегендей жок экен, анан каяктан келди, оорулар алып келди дейт. Анан оорулар жан сакташ үчүн алып келишет. Анан кайсы жакта экенин таап алышат, билишет. Айла жоктон ошонго барышат алар дагы. А биз дагы иш токтоп калбаш үчүн ошол жана Сабырбек Жумабеков жана буту сынып үзүлүп кеткен кишиге эгерде мамлекеттен жана сустав сатып бербесе, темирин сатып бербесе, анан айтат да, аптекага баргын дагы алып кел ошол жактан деп алат да. Ушундай акыбал. Бул акыбал өзү жоюлса боло турган акыбал да. Эгерде мамлекет
ошо акыбаны бир түзөгүрөөк таап ушул бөлүп берсе, ушу медицина жок дегенде экстренный акыбалдарга, ушундай чукул учурдагы ооруларга жардам бергенге жакшы болот эле. Ошол баланы азыр да көз алдымда элестеп турам. Тилекке каршы ошол биздин растворубуз. Өкүнүчтүү, да, абдан өкүнүчтүү. Анткени көп учурда деген ушу дарыгерлер тараптан деле бир аз кетип калат десек жаңылышпайбыз. Мүмкүн ошол карап турсаң оору абдан кыйкырып баягы ооруга чыдабай жатса дагы ошо дарынын жоктугунан ошонун жана орunu билгизбей турган дарыларды сайбай, же болбосо кеч болуп кетти, менин жумуш убактым бүттү деген учурлар, же болбосо ушу бир жогоруда сиз айткандай дарынын жоктугунан көңүл коштук кылган дарыгерлер да бизде жок эмес. Бул нерсе абдан өкүнүчтүү. Чындыгында эле ал дарыгерлер деле мен убактым бүттү, кетишим керек дебестен калып көбүрөөк иштегенге чындыгында эле бизде мугалимдердин, врачтардын маяналары абдан аз. Мүмкүн стимул катары көбүрөөк өкмөт тараптан көңүл бурунуп, акча төлөнүп, кошумча акчалар төлөнүп берсе, мүмкүн алар деле калып иштеп көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калмак. Эми бул сиздин бир топ жасаган илимий иштериңиз, ушу профессорлугуңуз, канча адамдын өмүрүн сактап калганыңыздан сырткары биздин Кыргызда бир тарыхта калчу нерсе, бул сиздин Жалал Абадта свет өчүп калганда асма чырак менен жасаган операцияңыз. Бул жөнүндө айтып да түгөтө албайбыз. Бул бир эле биздин Кыргызстан үчүн эмес, дүйнө жүзү үчүн бир үлгү болуп турган нерсе. Мүмкүн башка мамлекетте ушинтип бир дарыгер чырак менен операция жасаса, аны биз социалдык тармактардан бөлүшүп, абдан бир кызыгуу менен карамакпыз. Сиз өзүбүздүн жерде болгон үчүн кичине мындай азыраак айтылып келе жок болуп кетти. Мен бул нерсени дагы көбүрөөк элге билгизгим келет. Мүмкүн дагы бир башкача сиз жөнүндө бир келечекте фильм жасайт турбуз. Эми азыр ушул биздин көрүүчүлөргө ошол чырак менен жасалган операцияңыз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Албетте, ушундай жүрөк операция жүрүп атканда, свет өчүп калып, жүрөк токтоп турганда, ичинде ошол оңдоп тигип атканда свет өчүп калган учур мен ошол өзүм да карап чыктым архивден, ошол Google'га кирип издеп, илимпоздор менен баарлашканда ошол бир Украинада профессор Тодоров деген киши 70-жылдары ошол Совет убагында экен операция жасап атып кичинекей балага. 16 мүнөтпү, ушул 20 мүнөттө 16 мүнөттөй жүрөк токтоп, жүрөк свет өчүп калган да. Бирок оорулууну жоготуп алган да. Каза болуп калган кичинекей бала. А бизде 36 мүнөт свет токтоду, 2 клапан алмаштырдык. Бул экинчи мен билгенден литературада ошол жазылган булактарда ошо экинчи случай болуп атат да. 36 мүнөттүн ичинде ошол биздин бактыбызга жараша ошол оорулуу аман эсен чыгып кетти. Операциябыз ийгиликтүү бүттү. Эми ал ошол операция учурундагы мен сезген нерсени эч бир хирургка, эч бир адамга каалабайм. Себеби көзүм мындай ойлонуп, бир жагынан ойлонуп турасың, эми болду, эми бүттү, мен муну чыгара албай калдым деген ой давлет етип, басып, такыр шайымды отарып. А бирок мен андай оюмду сыртка чыгарганга такыр болмоктон эмес, чыгармактан эмес. Сактап калам деген чечкиндүү. Анан бирок мен деле эмес, жалпы ошол тажрыйбалык хирургтарда ошондо жана орусча айтканда разочарование болбойт. Антпесе разочарование болсо анда багынып берген болот да, элүү жеңишти колуна берип койгон өлүмгө дегенди. Аягына чейин турам дегенде ички сезим болот да. Анан бир сөз айткам ошол балдарга. Балдар, как обычно иштегенде эле иштей беребиз. Свет күйөт, коркпогула. Мага эч нерсе тоскоол болгон жок. Мага бирок жарык бергиле. Анан сотовый телефондор менен 3 эле сотовый телефондун жарыгы жетишет экен да. Мен ошондон байкадым. Азыркы сотовый телефондордун аягы күчтүү го. Да, асма чырак деп биз жаңылып алдык, ошо телефондун жарыгы менен. Телефон. Эми ал деле асма чырак болуп калды да. Анан ошол аягына чыгып операция кылдык. Оорулуу билген жок. Бирок ушул окуядан кийин бул окуяга кандай баа берсе болот? Мен ошондо дагы социалдык тармактарга чыгаргым деле келген эмес мунучу. Жабылбай аяк жабылып бойдон калсын, арманыбыз ичибизде кетсин дегендей эле жүргөм. Бирок кыздарыбыз сүрөткө тартып, ошол медсестралар, тажрыйбалуу медсестралар ошол тарта коет да. Кыз жаштар кыйын го, тарта коет бардык нерсени. Жакшыны да жаманды да. Тартып коюп, бир анан кийин оорулуу чыккандан кийин, реанимациядан чыккандан кийин келет, эртеси күнү ошол байке ошону тартып койду, карасаңыз кандай болуп кетти деп.
Анан ошол жазылып калган нерсени анан кийин эмеге Facebook'та ошол мен коллегаларымдын, чет мамлекеттеги коллегаларымдын мындай жакшы ийгиликтерин көрүп алып суктанам да. Анан алар кофе ичип отуруп, шашпай, эс алып отуруп, операция жасап коюп, анан кийин маянасын алып коюп, командасы менен, сестрасына да ошол көңүлү ток, жакшынакай операция жасайт, ою ушу жакшы операция жасаш, башкага отвлекаться этпейт, текшерүүчү кыйнабайт, саясатчылар кыйнабайт, шайлоого бар дебейт, эч ким биздин жумушун жасап отурушат да, ошолорго мен суктанат элем да. Анан сонун операциялар жасашат. Анан мен да ушул арданып кеттим да. Анан ушу жаман окуя болду. Мен ойлодум бул жаман окуя да. Бул биздин мамлекеттин ушул свет өчүп калган, бул начар акыбалдын белгиси да. Бир жагынан, экинчи жагынан биз больнойдун орнуна аман эсин алып чыктык. Бул деле жакшы нерсе деп туруп, эми экөө бири-бирин салмактап кетет деп туруп. Бирок мен ушу коллегаларыма айтып коеюнчу мен дагы деп чыгардым. Ай коллегалар, силер ошентип кофе ичип отуруп ийгиликтерди жетишип атасыңар, сыймыктанабыз. Бирок мана биз ушундай шартта ушундай эки клапан алмаштырып чыгып кеттик. Кудай бизди колдоду окшойт деп, ошон эмне деп баа бересиңер? Бул трагедиябы же героизмби деп жазып койбоймбу? Анан медакадемиянын бир студенти таркатып жиберет. Анан ошо кабарларга берип, көп агентстволор менен таркап кеткен да. Анан ошондо өкмөттөн анда Эльвира Сариева, вице-премьер эле, мага сөгүш бериш керек деген интернеттен ушул объявление кылганда, мен же күлөрүмдү билбейм, же сүйүнөрүмдү билбейм, сүйүнө албайсың, выговор деген сөгүш да, сөгүш. Мен таң калдым, анан ушунчалык, бирок күлкүм эмне келди? Ушуну эгерде ушул кыпындай бир нерсесин сезген болсо эле ушул карындашым ошондой сөздү айтмаган эмес эле. Бирок ошол өкмөттөн бирөө ал убакта министр жок болчу, Динара Сарлыковна кетип, ордуна министр келе да. Бирөө эмне болуп кетти деп сурабады. Эмне болуп кетти деп бирөө сураган жок. Анан ошентип анан сөгүш бериш керек, мындай даярдыгы жок, операция кылганга жок. Бизде дайым эле даярдык жок. Даярдык жок эле иштеп атабыз. Ошо Сабырбек Жумабекович даярдыгы жок эле иштеп атат. Ошол больнойлордун, ошо врачтардын энтузиазмы менен, элдиги менен иштеп атат керек болсо. Ошол даярдыгы жок болсок дагы ошол свет өчүп калса да операция жасап чыгып кеттик. Ошону баалагандын ордуна тескери анан ошондой болгондо мен күлкүм келген. Эми ал убакыт өттү, мен азыр ошол Эльвира карындашымды көргөндө эле ошону эстей берем, азыр чыгып калат го. Эми чындыгында айтып келгенде, Эльвира айым менен сиздин кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна кылган эмгегиңиздерди салыштырып болбойт. Мен Эльвира айым жөнүндө эчтеке да айта албайм. Ал кишини сиздей болуп бир эрдик жасаганда көргөн жокмун. Ал азыр жаш, мүмкүн келечекте жасар. Бирок азыркы учурда түшүнбөй калдык. Да, чындыгында айтып келгенде, ал киши менен сиздин эмгегиңизди салыштырып болбойт. Мына биздин убакта, сиздин убакта бизди деген атеизм кылып тарбиялашкан, Кудай жок, ишенбегиле, ар ким өзү жашап кетиш керек, эч качан Кудайга ишенбеш керек деп. Ага карабастан бүгүн ошол адам өмүрүн сактап калууда сиздин Кудайга жалынган учурларыңыз болобу? Албетте. Өзү мен бала кезден ошол Кудай бар экенине ишенип чоңойгом да. Атам мугалим болсо дагы бизде ошол тукумдай туюк атеист кылып чыгарган жок да, тарбиялаган жок да. Ал айтчу, жогору жакта күчтөр бар дегендей да, мындай ал Кудай деп айтчу эмес, ал убакта мугалимдерге айтканга болчу эмес, бул жараткан деп айтчу да, жана теңирчилик деп атпайбы, кыргыздын биздин ата бабалар ошол көккө теңирге ишенип жүргөндө ошондой сөздөрдү айтчу да, Кудай деген сөздү колдончу эмес, бирок ушул Кудай экенин биз түшүнүп эле турчубуз да, башка күч бар экен. Мен ошондон улам азыр деле ошол мен ошондой күч бар экенине ишенем. Эми Кудай деп эле коркпой эле айтабыз, Кудай бар экенине ишенем, мен так эле ишенем. Мен өзүм ушу илимдин доктору болсом дагы ушунча жүрөккө татаал операциялар жасап, адамдардын өмүрүн сактап, өлүм менен күрөшкөнгө күчүм жетип атса дагы баары бир мен Кудай бар экенине ишенем. Ал адамдын башына келген өлүм жашап кетеби, жашап кетпейби, Кудайдан эле негизичи. Биз себепкер болобуз да. Бирок ошол мен аны бир мисал кээде жакшынакай операция болуп чыгып кетет, бул 100% мен муну айыктырып жиберем деп киргенде белгисиз эле бир себептер менен ушул оору чыкпай калат. Же болбосо өтө эле болбой, такыр эч жерде хирургтар албай, мен операция кылсам 100% летальность болот, андан көрө дары ичип жашай бер деген ооруларды мен көп жасайм да. Мага көп келишет, бирок алар өзү жанагы аягында отчаянный шаг жасап,
профессор эгерде мен кайылмын, мындай жашоо мен үчүн болбойт, өтө кыйналып калышат да. Баса албай энтигип, шишик басып, анан эми жашоонун бир маанисиздиги кетип калган учурда отчаянный шаг жасаганда, аны түшүнүш керек да, оорулуунун талабын канааттандырыш керек. Анан бирок түшүндүрүп айтып турган ошондой барган учурларда ошолар ошол Кудай бар үчүн тилек жакшы болуп ошол жашасын деген ошол жашап кетиш керек деген бир кандайдыр бир эме болуш керек да. Ошолар чыгып кетет. Жакшынакы. Ошондой эле мен абдан көп. Мен кээде ошол интернет тарактардан чыгарып калам, ошондой учурларда уникальный операциялар болуп кетет. Дүйнөдөгү чоң хирургдар менен мындай өзүнүн жумуш тилебин мындай көтөрөйүн деген жокмун, бирок мен салыштырып көрөм да. Ошол Америкадагы, Европадагы хирургдар аны албайт да, андай неме. Жок, буну дарылап жакшынакай тийишпейт. Себеби летальность болушун каалабайт алар. Өлүм көп болсо алардын показатели ошого жараша болуп калат, анан ошого жараша баа берет. А биз эми ал акыркы шанс бар, мисалы үчүн, ошо балабы, чоң кишиби. Ошондон мен көп өзүм мен кемчилдигим да эсептейм, бирок эгерде Кудай буйруган болсо ошолар жашап кетет деп ишенип операцияга алам да. Мен ошону токтон албай алам ошол боюнча. Бирок мындай каза болуп калган учурлар да болот. Бирок ошонун ичинде көпчүлүгү эле жашап кетет да. Мына 10-15 киши бар ушундай татаал жанагы үмүт үзүлгөн жерден өмүрүн улап жашап жүргөн кишилер бар. Жанагы свет өчкөндө оорулуу аман калып, анан чоң жетекчилердин бирөө айтыптыр. Эмне болгон экен десе, ушундай болгон экен деп кагаз жазып кирсе, ал киши виза коюптур. Мен ал кишинин атын айтпай эле коеюн. Оорулуу аман калганы Кудайдан, дарыгерге даңк деп кол коюп бериптир да. Буну мен эмнени айткым келет? Адамдын өмүрү ошол Кудайда. Кудай бар албетте. Кудайга ишениш керек, ишеним болуш керек. Кудай деп ошол ишеним да, биз ишенген киши, ишенген бир күч. Ошондуктан Кудай бар, мен Кудайга ишенем. Ар бир оорулуунун өмүрү бизден башка ошол Кудайда. Кудайдын колунда, чынын айтканда. Маегиңизге чоң рахмат, Калдарбек мырза, абдан маанилүү маек болду. Мындан ары дагы ушул биздин Борбор жакка келгенде, биздин студияга келип, көрүүчүлөргө ушул кантип алдын ала жүрөктү оорутпоо керек деген маселе боюнча маек куруп берип турсаңыз жакшы болмок. Мындан аркы да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиз ар бир жасаган операциядан биздин адамдар аман чыгып, өмүрлөрү узун болсун. Рахмат, силерге да ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Ишиңерде дайыма жаңылыктар, жакшы жаңылыктар боло берсин. Ушун менен маанилүү маеги соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн медицина илимдеринин доктору, профессор Калдарбек Абдыраманов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.